Дыйкан Мурат Жээнбаев акыркы 2 жылдан бери жүгөрүнү 10 гектар жерге айдап, андан чыктуу тоют даярдайт. Чыктуу тоют малды семиртүүдө жана сүт багытындагы уйларга абдан пайдалуу. Ошо жүгөрү айдадык, гибрид моноспир деген урук аталык деген фирмадан алып келдик. Гектарына 50 тоннадан алдык, ошондо 10 гектардан 500 тонна алдык да. Анан бул чыктуу тоют уй багытында да, эми сүт багыты биздики, ошо уй чарбазы. Уйлар быйыл кадырезе жылдага караганда өңдүү, сүттөрү да дурус, субай малдар да эттүү чыкты. Жалаң эле уй баласы эмес, ушу жылкы деле, кой деле жей берет экен. Бизде кой да бар, уйруза коюбуз да жакшы эттүү быйыл. Анан эми быйыл болсо мына 2023 жыл буйруза дагы көбөйтүп, аянтын былтыр 10 гектар болсо, быйыл 15 гектар айдайлы деген үмүттөнүп турабыз. Агроном Болоткан Садыков бүгүн дыйкандарга чыктуу тоют камдоо тууралуу маалымат берди. Жолугушууга Талас районундагы дыйкандар чакырылган. Агроном Ади силос бастыруунун сырлары менен бөлүштү. Бул жагдайда үрөөнүн сапаты айрыкча маанилүү. Жүгөрү өсүмдүгү бул эски өсүмдүктөрдүн бири. Просто бул Талас жергесинде унутулуп калган. Бүгүнкү күндөн талабы өзүнөн өзү келип чыгып отурат. Анткени малдын башы көбөйүп, карамал өзгөчө, саан уйлар, этке баккан карамалдар тоютту ар түрдүү кылып бербесе, алардан эч кандай мындай киреше көп болбосун да дыйкандын көзү жеткенден кийин дыйкан өзү дагы издене баштады, кандайча кылып тоюттун түрүн ар түрлүү кылып өркүндөтсөк деп. Ошо жүгөрү өсүмдүгүнөн чыктуу тоют дайындоо, жүгөрү өсүмдүгүнөн жакшынакай жогорку түшүмдүү дан алуу жолдорун дыйкандар менен сүйлөшүп кеңешкенге келип отурабыз. Өткөн жылы Талас району боюнча жалпы 39 000 гектар жерге жүгөрү эгилип, андан 1,5 мың тоннага жакын чыктуу тоют даярдалган. Чыктуу тоюттун пайдасын түшүнгөн дыйкандар быйылкы жылы жүгөрүнүн айдоо аянтын көбөйтүүнү пландоодо. Бул аракет мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө, сандан сапатка өтүүгө өбөлгө болорун айтышат. Мурдагы жылы биз 270 гектар өндүргөнбүз. Былтыр болсо 1,5 мың тонна өндүрдүк. Анан быйыл Кудай буйруза 5 000 тонна өндүрүү деп турубуз. Силос жеген быйылкы мал, мисалы ошол фермада эми көзгө тоёрлук да. Кудайга шүгүр. Ушул силос өндүрүүнү колго алып дыйкандарга жардам берип, жалпы эле райондун тоют базасын чыңгоо үчүн аракеттер болуп атыр. Буга чейин чыктуу тоютка Талас облусундагы дыйкандар жүгөрүнүн гибриддик сортун пайдаланып келген болсо, быйылкы жылы Американын PR компаниясынын текшерүүдөн өткөн жаңы үрөндөрү сунушталууда. Маалымат үчүн Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылууга болот. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.